Достор, биз жашаган шаардан 90 чакырымдан ашуун алыстыкта жайгашкан Сеулду көздөй жол тарттык. 2 сааттай жол жүрүп, кинотеатрга да келип калдык. Машинаны 6-кабаттагы унаа токтотуучу жайга коюп, өзүбүз кинотеатрды көздөй бет алдык. Кинотеатрда кинонун биринчи сеансы болуп жаттыр. Экинчи сеансты күтүп отурган мекендештерди жолуктурдук. Кинонун экинчи сеансы башталгыча мен жолдо болуп окуй албай калган шам намазы менен биргеликте куптан намазын окуп чечтим. Намаздарды окуп алып сыртка чыксам, мекендештерибиз бир топ эле көбөйүп калыптыр. Кинонун биринчи сеансы аяктап, мекендештер сыртка чыга баштады. Арасында ыйлагандар да бар экен. Кинонун биринчи сеансы аншлаг болду десек болот. Анткени 100 орундуу кинотеатрга 110 билет сатылган. 10 отургуч кошумча коюлду. Ошентип экинчи сеанска мекендештерибиз кире башташты. Кинонун ыйлата турган жери мына ушул жерден башталат. Калганын өзүңүздөр көрүңүздөр. Ошентип көзгө жаш алган бойдон үйгө кайттык. Сынга батырып мени ар бери, оку чоку деп сайраган элиң окубай калганым билинди.